Bir cevaplardan silip. Aman batırıyor. 35 milyonumuzu çıkarıp bizim karşı turbalardan yerine iş oturan tuzu öz koşmaya körüp gelsin. 35 milyon çıkanımızda güneş duruyor olsun. Ona ki bu elin göy-göyü ona sizlerle yiyinle bolgan elin ümünlü ölçü ölüp pamuk kalkan eder. Sizge öte bilgizemiz Allah razı olsun. Ben baştan aytıp keteyim. Maripov kelgende Minkup'tuk rezorda açkanda. Oşol Vada zaborda işlegen adamlardı da koyup süyley turgan dejurnuylарды koyup oşonda eldi köygöy çeşilgen emes. Ondan keyin geçe taşıyıp geldi. Eldi köygöy jetpey, süйлötpey, dejurnuylar süylep bize hakimiyetten birlik butakları, hukiyamka kim bolot? Eldi köygöy jetkizbek taşıyıp ketти. El menen joluşууду kılıp. Akırkısında prezident degende aprelde men Mına öküldер menen bardık, suudu alıp bardık. Mına şu suudu içip odat. O su kaçan geldi? Oşa prezident kelgenden Allah bir gün aldın açıldı şu su. Mana şu suudu alıp barsa kirgizbey koydu. Elin köygöy jetken жок, prezident kursana bolup ketти. Nokat eli жакшы işейт экен, жок işейт экен деп ыраазы болуп кетти. Мынаны уксун энди президент дагычы элдин көйгөй өлүп калмайт деп, тыгылып калат элдин көйгөйчү. Таза суу боюнча эмне маселе болот? Скважинабы? Же ким жооп береби? Скважина жок, эсептелип эле бизде скважина. Жетишпейт скважина. Саламатсыздарбы? Таза суу боюнча бүгүнкү күндө жалпы биздин 12 айыл бар. 12 айылдын 7 айылына бүгүнкү күндө долбоорго кирди титулдук листте. Калган 5 айылыбыз азыр эң орчундуу деген 5 айылыбыз кирбей калган да. Кечегиде киргенде да кайрылышкан жарандар. Бүгүнкү күндө ошол боюнча тег заданияларын түзүү иштери жүрүп атат азыр. Аманкан Батырбекович да Нокатта таза суу көйгөй куруштурат да. Бирок министрлер кабинети жакшы колдоо көргөзүп атат. Азыр 46 айылга район боюнча 46 айылга долбоорлор жазалып атат таза суу системасын киргизүү боюнча. 4 айылдыкы жаңылбасам башталды. 4 айылга уже таза суу кирип баштады. Жана айтылгандай, дүңү менен бир күндө бардык көйгөйлөрдү чечип салуу мүмкүн эмес экен. Эстүү адамдарсыңар баарыңар. Долбоорлору бүтөөрү менен эле курулуш иштери башталып атат. Мынакей 4-өнүкү бүттү, башталды. Жалпы 46 айылдыкы жазалып атат. Ошонун ичинде Көкжар аймагы дагы бар. Бир аз чыдай туруңуздар, биз билебиз бул көйгөйдү. Биз муну жашырган жокпуз. Да, бар көйгөй. Ошо 5 километрден турба менен келтирип бергениңиздерде биз муну жашырган жокпуз. Министрлер кабинетине дагы маалыматты берип атабыз. Таза суу департаментине, мына айыл чарба министрлигинин алдында толук бардык бергиле деген кагаздардын баарын толтуруп бердик. Мына алар долбоорлорун жазып атат. Биз айтып атпайбызбы? Да, бар көйгөй. Бирок анын баарын чечебиз. Жок, мен дагы бир нерсени айтып кетейинчи. Мына элеки аябай начар жергенде кайсы айылда ушул азыр? Мына мына жерде 30 метр. 30 Ушул метр. айылыңарга анда водовоз менен суу ташып берейин. Жок, бизге ана ошол 35 километрге немени турбаны ошону чечип берсеңиздер. 5 километрге турбаны. Мына жерде 1000 кубтук резервуарыбыз бар. Ошого куюп берип турса, ошондон неме кылат, тунуп туран элге чыгат. Турба 1000дик керекпи? Канча? 300дүк. 300дүк. Мында мен эми суу министрлиги менен сүйлөшөйүн срочтан да, андан ошондон кийин жооп берейин. Канча? 60 миллион. Анда мындай кылалы, сиз менен мындай кылла, комиссия түзгүлө, комиссия ишибизден түзөлү. Мен кийинки жумага суу министрлигинин өкүлдөрүнүн департаменти чакырайын. Бер барбы бизде департамент берди, суу министрлиги боюнча. Биздики суу боюнча, таза суу боюнча жок да азыр, Таза суу боюнча мен ошол департаментти чыгып келейин.